Мындан бир топ жыл мурун жогорку бийлик тарабынан коррупцияга каршы күрөшүү боюнча бир канча чаралар аны менен катар демилгелер көтөрүлүп чыгып, коррупцияга каршы күрөшүү боюнча 3 этап жүргүзүлөт деп белгилешкен. Учурда биринчи этабы жыйынтыкталды. Анын алкагында бир канча коррупциялык фактылар, схемалар аныкталып чыгып, аларга чара көрүү максатында ар кандай соттук процесстер күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлдү. Учурда биринчи этабы жыйынтыкталып, экинчи этабы башталуу алдында турат. Мындай маалыматты УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев буга чейин өздүк баракчасында жарыялаган. Жалпы элге жарыялагандыгы бул өтө туура. Себеби ошол коррупция менен 6 ай күрөшкөнүбүз бул 2,5 жылга созулду деди. Мындан кийин да бул да созулушу мүмкүн деп өз кайрылуусунда айтып кетти. Мен бул саясатты кайрылууну колдойм. Анткени мамлекеттик кызматта иштегендерге дагы аябай эскертти. Мыйзамдын чегинде катуу жазаланат деп. Ошон үчүн бул нерсени коррупция менен күрөшүп аткандыгы, элге ачык болгондугу аябай жакшы көрүнүш. Буга чейин негизи баягы коррупционерлер ачыкка чыкпаган да. Ал эми мынал бийлик келгенден бери ачыкка чыгарып, канча коррупцияга аралашып, канча миллиондогон акчаларды жеген болсо, ал кайра канча акча төлөткөндөрүн ачыктап айтып жатышат. Анан бул коррупция менен күрөшүү бул аябай татаал жол. Муну мамлекет башчыбыз өздөрү аябай туюп сезип атат. Бул коррупция менен күрөшүүдө мына көп мамлекеттерде мисал кылсак болот. Маселен, муну дүйнөгө таанымал Сингапур деле, Ли Куан Ю ошол жаңыдан өлкө башчы болуп келген маалда бул коррупция менен күрөшүүнү аябай чоң механизм иштеп чыккан да. Мамлекеттик кызматкерлерин аёсуз түрмөгө салган. Ошол коррупциялык схемага өзүнүн эң жакын досу дагы тушуп калган. Ага да карабай, бирок мамлекеттин элдин ай берүү үчүн досуна курбан кылган. Мындай фактылар аябай көп. Ошон үчүн биздин мына бүгүнкү бийлик башчылары дагы ушул үлгүлөрдү мисал кылып, ушул багытта аябай катуу күрөш жүрүп атат. Буга коомчулук биз жапатырмак өзүнүн коомдук пикирибизди билдирип колдошубуз керек. Эгерде коомчулукта мындай коомдук пикир жаралбаса, колдоо болбосо, бул мамлекеттин саясатын колдогон барабар болот да. Ошон үчүн биз как эл катары президентибиздин жүргүзүп аткан саясаттарыбыз эң туура колдошубуз керек да. Эң негизги байкаганыбыз эле ошо шайлоодо коррупция биздин мугалимдерди аралаштырбай шайлоодо өткөнү. Себеби биз мугалимдер чындыгында буга чейин иштеп келгенбиз. Ошону байкадык. Анан бүгүнкү күндө дагы мына окуу жайларда дагы электрондук виртуальный дүйнөгө өткөн үчүн электрондук баардыгы, мисалы ОЕРТнын жыйынтыгы менен студенттер өздөрү коррупциясыз эле тапшырып атканына бирден бир жолго коюлду деп ойлоп атабыз. Эң негизгиси баягы диплому, фаршивый диплом менен ишке барып, булакка чейин ошо бекитилип эле иштелип келип аткандар архивтерден текшерилип чыгып, ушул нерселер жолго коюлганын байкап атабыз. Эми баардыгы көч бара барып түзүлөт да, ушундай иштер менен баягы коюлган этаптар өзүнүн жыйынтыгын берген сайын коом дагы түйшөлүү иштесе болот экен го, мындай иштер жүрсө болот экен го дегенге элдин дагы мындай аң сезими жетише баштады. Мындан дагы сонун жыйынтыктар болот деп үмүттөнүп атабыз. Мына азыркы коррупцияга эң көбүрөөк батып калган мен түшүнүгүмдө бул мына таможня системасы экен да, бажа системасы экен. Ошо бажа системасында кайра тазаласы болбой эле, кайра баягындай тартип бузуулар болуп, кайра ушундай болуп атпайбы? Ошонун өзү биздин бир топ бежей болуп калганыбыздан кабар берип атат. Анан эми бул бир этап менен же эки этап менен болбой турган нерсе да. Мына көп өлкөлөрдүн тажрыйбасын караганда биринин аркасынан бирин кое берип, анын аркасынан дагы кое берип, кайра комиссия түзүп атып, ошентип атып акырын анан кийин бир топ тазаланган да. Биздики дагы ошондой жолго барыш керек. Тазалануу үчүн ошол бир топ жанагындай жаман жакшы көрүнүш керек деген сөз да. Көптөр аны жактырбай айтат, туура эмес болду, андай болду, мындай болду деп. Фактыштуу алардын нарушение кылып атканы болуп атса, анан болот да, акырын боло турган нерсе. 1-2 жылдын ичинде эле жок болуп, толук менен түп тамыр менен жок болуп кетиши мүмкүн эмес. Буга дагы бир топ убакыт керек, жана ошонун үстүнөн катуураак иштеш керек деп ойлойм да. Сиз фактыларды билесизби болчу? Фактыларды көрүп, угуп жүрөм. Мисалы үчүн ошол коррупцияга аралашкан бир нече инсандар өздөрүнүн
келтирген мамлекетке келтирген чыгымдары боюнча кайрадан ошо мамлекетке келтирген чыгымынан 2 есе же ошол келтирген чыгымына жараша кайра мамлекетке акчаны төлөп берип атышат. Бул боюнча бир нече фактылар бар.